Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Көкбөр оюндагы улакчынын өлүмү боюнча иш козголуп, шектүүлөр кармалды. Көкбөр оюндагы улакчынын өлүмү боюнча иш козголду. Бул тууралуу Бишкектин Ленин райондук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришкен. Маалыматка ылайык Атаандаш Бүркүт командасынын оюнчусу менен калыс кармалды. Милиция берген маалымат боюнча оюндун шарты одоно бузулган. Тергөө ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен жүрүп жатат. Экспертизалар дайындалды. 29 жаштагы Ачы аттуу спортчу жана 42 жаштагы калыс Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын кармоочу жайына киргизилген. Эске салсак, буга чейин Ноорус кубогунун алкагында өткөн беттеште улакчылар кагышып, бир адам каза болгон. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Президент Садыр Жапаров өз Facebook аркылуу билдирүү таратты. Президенттин билдирүүсүн сиздерге сунуштайбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн Кыргыз-Тажик ортосундагы 1924 жылдан бери 101 жылдан бери чечилбей келе жаткан чек ара маселесинин чечилип, түбөлүккө чек коюлду. Эки тарапка эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн жакшы иш болду. Себеби бул Борбор Азия өлкөлөрүнүн баары бири-бири менен чек ара маселелерин чечип бүттү деген сөз. Мындан ары Борбор Азияда түбөлүк тынчтык орноду. Эми Борбор Азия мамлекеттеринин арасында бири-бирине визасыз, ал эми башка мамлекеттерден келген коноктор үчүн бир эле мамлекетке келген виза менен Шенген визасы сыяктуу Борбор Азия өлкөлөрүнүн баарында жүрө берүү процессин башташыбыз керек. Бүгүнкү кол коюлган келишимди 19 март күнү Камчыбек Кыдыршаевич ратификациядан өткөрүү үчүн жогорку кеңешке алып барат. Ратификацияга жеткенге чейин кол коюлган келишимдеги көп учурларды айтпай эле келдик. Себеби келишимге кол коюла электе бузуп албайлы дедик. 19 мартта жогорку кеңеште Камчыбек Кыдыршаевич ар бир квадрат метр жер боюнча ийне-жибине чейин ачык айкын маалымат берет. Журналисттер, коомдук активисттер, демагог, популист, эл көрсүн, эмки шайлоого добуш топтой салайын дегендер сөзсүз катышкыла, ачык сурооңорду бергиле. Ачык жана так жооп аласыңар, мейли ким болбойлу, кайсы маселеде болбойлу. Эки мамлекеттин ортосунда оор жана тарыхый маселе чечилип жатканда жеке кызыкчылыктын жаназасын окуп коюшубуз керек. Бизде тескерисинче болуп калган. 30 жылдан бери ким катуу кыйкырса, же эл көрсүн деп иш жазса, ошол популярдуу болуп келген. Андай жасалма сөздөр, жасалма иштер убактылуу гана популярдуулукка жеткирип, кийин уят болуп калган далай саясатчылар болду. Эл да кандайларды жакшы түшүнүп калды. Мейли депутатсыңбы, көчөдөгү саясатчысыңбы, мамлекет үчүн, эл үчүн кандай гана коркунучтуу маселе каралбасын, элге көрүнө калайын деп чыга калып кыйкырбаш керек. Тең салмактап сүйлөшүүбүз зарыл. Мамлекет эмне болсо ошол болсун, мен сүйлөп коюп элге көрүнүп калайын, упай топтоюн, эмдиги жылы шайлоодо добуш алайын деген түшүнүктөн ар бир саясатчы же активист эйибизби алыс болушу керек. Саясатчынын сүйлөп койгон сөзү жакшы кетип жаткан иштерге залаккасы тийип токтоп каларын 30 жылдан бери көрүп келдик. Канчалаган пайдалуу иштер токтоп калган же артка кеткенин көрдүк. Биз да депутат, саясатчы жана министр болгонбуз. Эч качан эл көрсүн деп курлай кыйкырык жасачу эмеспиз. Кандай гана маселе болбосун ийне-жибине чейин дыкат изилдеп, талдап, мен сөзүмдөн мамлекетке же элге зыян тийип калбайбы деп жет өлчөп бир кесип анан маселени алып чыкчубуз. Бүгүнкү чек ара маселесин дагы 4 жылдан бери жет эмес, 70 өлчөп анан бир кестик. Албетте биздин жарандарыбыздын алмашылган айылдарын таштап чыгып кетиши кыйын болуп жатат. Киндик каныбыз тамган жер, ата-бабаларыбыздын сөөгү жаткан жер деп арман кылышууда. Тажикстандын биз тарапка өткөн айылдарынын жашоочулары деле дал ушул сөздү айтышууда. Эки тарапка тең кыйын, бирок эки мамлекеттин ортосундагы чек ара маселеси чечилип жатканда бир айылдын кызыкчылыгы өтпөйт, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы
биринчи орунда турат. Биздин ата-бабаларыбыздын сөөгү кайда гана калган эмес. Бул жагы Алтай, Энесай, Кызылжарда, тигил жагы Кулжа, Үрүмчү, Бейжиңге чейин жатат. Достук айылынан тышкары чек ара тилкесинде шахматтын тактасында жайгашып калган бириңсерин үйлөр да алмаштырылды. Себеби чек аранын зым тору тартылганы түз тартылышы керек. Антпесе келечекте эки тараптын тең чек арачыларына чек араны көзөмөлдөө кыйынга турат. 30 жылдан бери эки тараптан дал ушул чек ара жаңжалынан миңдеген жарандар ок кошту. Мамлекет үйлөрү алмашылган жарандарыбыздын баарына көңүл сыртында калтырбайбыз. Азыркы үй жайларынын алда канча жакшы шарттары менен жаңы заманбап үйлөрдү салып беребиз. Толук маалыматты 19 мартта Жогорку Кеңеште Камчыбек Кыдыршаев иштен угаласыздар деп өз Facebook баракчасына билдирүү калтырган Садыр Жапаров. Кыргызстан менен Тажикстан 16 документке кол койду. Тизме. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда эки тараптуу 16 документке кол коюлду. Бул туурасында президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Тажикстандын президенттин мамлекеттик сапарынын алкагында Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон биргелешкен билдирүүгө жана эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге кол коюшту. Мындан тышкары төмөнкү документтерге кол коюлду. Суу чарба жана энергетикалык объектилерге жеткиликтүү камсыз кылуу боюнча макулдашуу, автомобиль жолдорун куруу жана пайдалануу, автомобиль жолдордун кесилишин жайгаштыруу жана пайдалануу жөнүндө макулдашуу, айыл чарба тармагында кызматташуу жөнүндө макулдашуу, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук чөйрөсүндө кызматташуу жөнүндө макулдашуу, жер титирүүгө туруктуулукту камсыз кылуу, энергоэффективдүү жана жашыл технологияларды өнүктүрүү жана шаар куруу чөйрөсүндө кызматташуу жөнүндө меморандум, өнөр жай жана жаңы технологиялар жаатында кызматташуу жөнүндө меморандум, 2023-2027 жылдарга дене тарбия жана спорт чөйрөсүндө кызматташуу программасы, боордоштук байланыштарды түзүү жөнүндө макулдашуу, 2025-2027 жылдарга Ош облусунун Чоң Алай району менен Лакш районунун ортосундагы соода экономикалык, илимий техникалык жана маданий чөйрөлөрдө кызматташуунун программасы, 2023-2030 жылдарга Ош облусу менен Тоолу Бадакшанов автономдуу облусунун ортосундагы соода экономикалык жана маданий чөйрөдө кызматташуу программасы, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы ташылуучу товарлар жана транспорт каражаттары жөнүндө алдын ала маалыматтар менен алмашууну уюштуруу тууралуу протокол, терроризмди каржылоого, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого, адалдоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндө көзөмөл жаатында кызматташуу жана маалымат алмашуу жөнүндө меморандум, Кыргыз экспорт мамлекеттик мекемеси менен Тажикстандын экспорт боюнча агенттигинин ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандум. Сиздердин жардамыңыздар менен ушу кызым ушунчалык болуп калды. Şu YouTube kanallarının bardıq, Allah razı olsun, rahmat. Sizlerge de rahmat çok. Şunçalık kızım жақсы olup kaldı. Kırgız eli, sizlerden jardamыңыздар менен kızım şunçalık жақсы olup kaldı. Çet өлкөгө апарып, kızımdын bir жагына операция кылдырып келип алдым, sizlerden jardamыңыздар менен. Азыр эми ошол bir жагы тамагынын bir жагы да калды. Onu da dagы операция кылышыбыз керек. Şu sizlerden jardamыңыздар менен kızım şunçalık жақсы болуп kaldı. Bir жагы да чандырын алдырып салсам менен өзүбүзгө окшоп сүйлөп дем алыштары да жақсы болуп калат. Şu kızды караймын деп. Мына азыр шунун бир эле жагы калынды, bir жагы kaldı. Şu bir жагын алсам, Кудай кааласа алдырып таштасак kızım сүйлөйт. Özümde şu kızın arkasından orukcam olup kaldım. Sakar orup, başım orup, özümde kıynalı odamın. Eğer kolum kısırdan gelse dagı da şu kızıma jardam beriңiздер. Şu dağın bir jol operasiya kıldırıp alsak boldu. $28.000 gerek, kalanı jıyılıp büttü. Em bankım Macit Kızanlarkan dep çıgat. 0708 12 94 94. Сбербанкыбыз сиңдимдин атыда чыгат. Гүлназик Ш деп чыгат. Ойлонбой şu kızıma жардам бере бериңиздер. Баары өзүбүзгө келип түшөт. Бишкекте курулуш комплексиндеги коммерциялык жай мамлекетке өттү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 1996 жылы мэриянын токтому менен Кайнар ЖАКга
64 соттук жер пайдаланууга берилген. 2012-жылы Кайнардын жетекчилери муниципалдык кызматкерлер менен келишип, жерди мыйзамсыз каттатышкан. Кийин 1,4 миллион долларга курулуш компанияга сатышкан. Учурда аталган аймакка 02 эко комплекси, турак жай комплекси курулуп жатат деп айтылат маалыматта. Кайнардын жетекчиси ШТА турак жай комплексиндеги 373 чарчы метрлик коммерциялык жайын мамлекеттин балансына өткөрүп, келтирилген зыяндын калган бөлүгүн төлөп берүүгө милдеттендирилди. Депутат майып балдардын ата-энелерине акысыз юридикалык жардам берүүнү сунуш кылууда. Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашова майып балдардын ата-энелерин мамлекет кепилдеген акысыз юридикалык жардам алуучулардын тизмесине кошууну сунуштады. Анын айтымында мындай үй бүлөлөр финансылык кыйынчылыктарга кабылып, юристтердин кызматын төлөй алышпайт. Муналам никени бузуу, ата-энелик укуктан ажыратуу, алимент өндүрүү, балдардын жашаган жерин аныктоо, бала менен мамиле түзүүнүн тартибин аныктоо, өз балдарын материалдык жактан багуу жана турак жай менен камсыз кылуу, өзүнүн балдары мектепке чейинки жалпы кесиптик окууда багуу жөнүндө долбоор боюнча квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүү сунушталууда. Добуш берүүнүн жыйынтыгында 72 депутат мыйзам долбоорун колдоп, каршы чыккандар болгон жок. Кожентте Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан маанилүү документке кол коет. Кожент шаарында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнүн ортосунда маанилүү макулдашууга кол коюлат. Бул тууралуу Эмомали Рахмон ынтымак ордодон билдирди. Анын айтымында аталган 3 өлкөнүн чек ара кесилишкен жери боюнча келишим түзүлөт. Эске салсак, 30-мартта Кожент шаарында алгачкы ирет Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан президенттеринин 3 тараптуу саммити өтүп, Нооруз майрамы белгиленет. Эртең Бишкектен Душанбе менен Кожентке авиакаттамдар ачылат. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 2 авиакаттам ачылат. Бул тууралуу өлкө президенттеринин биргелешкен билдирүүлөрүнөн белгилүү болду. Маалыматка караганда эртең Бишкектен Душанбеге жана Кожентке авиакаттамдар ачылат. Ошондой эле өлкө башчылары автобустук каттамдарда жанданаарына үмүт артышаарын белгилешти. Эске салсак, эки өлкөнүн ортосундагы 4 жыл мурдагы куралдуу жаңжалдан кийин чек ара жабылып, бардык байланыштар үзүлгөн. Чек аранын такталышы менен бул алакаларды жандандыруу макулдашылды. Расмий маалымат: Кыргызстандын 600 000 жараны чет өлкөдө миграцияда жүрөт. Учурда 600 000 кыргызстандык чет өлкөдө миграцияда жүргөнүн Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Бакыт Дарманкул уулу билдирди. Дарманкул уулунун айтымында мигранттардын көбү Россияда иштейт. Россия ИИМинин расмий маалыматы боюнча 2024-жылдын жыйынтыгынча миграциялык каттоодо 379 949 адам турган, деди ал. Ошондой эле Казакстанда 70 000дей, Түркияда 32 000дей, АКШда 40 000ге жакын, Кореяда 17 000ден ашык, Германияда 15 000ге жакын, Бириккен Араб Эмираттарында 10 000ден ашуун кыргызстандык бар.